Бул жерде эми биз баарыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иш алып барып атабыз да, урматтуу туугандар. Андан кийин бул жумушту батыраак башташыбыз керек. Себеби дегенде бул инвесторлор бир гана кичинекей эми бул баштаганыбыз ушул шахтадан баштайт. Андан кийин бул жерде климат жакшы болуп, инвесторго жакшы биз шарт түзүп берсек, инвестор ошол өзүнүн акчасын, каражатын бизге инвестиция кылып салымын кошсо, анын артынан дагы башка инвестицияларды да биз тартып келебиз. Эгерде андан кийин жерлерде ушундай инвесторлорго буттосуулар болсо, мыйзамсыз инвесторлор деле буну түшүнөт дагы, анан кийин өзүнүн арасында дагы сөз болот. Бул жерге барганда инвесторлорго шарт түзө албайт экен, эл түшүнгүсү келбейт экен деп. Ошон үчүн биз бул жерде мына сиздер менен бүгүн протоколго киргизип, ошо сиздердин суроо талабыңарды, ошонун бүт баарын эске алып, бул проект даярдалып атат. Ошондуктан жумушту биз баштай беришибиз керек. Элдин макулдугу керек эмеспи ошондо силерге? Бул жерде биз эми силерге түшүндүрүү иштерин айтканы келдик да. Эл бул жерде макул болот деп мен ишенемин. Кантип ким силерге макулдук берди же депутаттарбы? Биз ошон үчүн келип сиздер менен бул жерде жыйын өткөрүп атабыз да. Сиздердин кооптуу сурооңуздар болсо, эч кандай даярдыгыңар жок да. Кайсы жерде канча гектар асфальт өсөт, канча миллион тонна грунт чыгат. Бул баары долбоордо проектте түшөт да. 316 гектардын ичине силер асфальт пландаштырып атасыңар да. Эми элестеткиле канча жерди асфальт менен көм саласыңар. Еще бир, анан кийин водостойниктер канча жерди ээлейт. Бул эки. Ошончо нерселерге жоогуңар жок эле, азыр силерде элден уруксат жок. Элдин уруксаты да керек эмес силерге, ушундай өзгөчө планчылык атасыңар. Ушул айылдын тургуну сатып ал деп кылыш. Бизге мына юксу заводдун эле немеси жетип турат да, чаңычы. Жетет бизге ушул заводдун немесин элечи, зыяндыгына. Онкологическийде, Бишкекте эң көп биздин мына Нокат районунун ушул айылдан экенчи. Кулатыктан экен ушул айылдынчы. Бизге ушул заводдун эле немеси чаңы бизге жетип турат да. Бизге заводдун ич неменин шахтын ич кереги жок. Буга чейин шахтсыз менен жашап келгенбизчи. Элестетиңер, эртең ушундай жайыттарыбыз талкаланса, биздин балдарыбыз жашайт. Бизге балдарыбыздын ден соолугу керек да. Кандай деген природабыз, кандай деген жайыттарыбыз бар элечи, талкалап атат мына юксу өзү элечи. Юксун заводдун эмеси азыр бир гана Кытай инвестор туура. Кытай инвестор бизге жакшылык кылбайт. Мынанда Азамат деген киши келдичи. Тобу өзүнүн кызыкчылыгы үчүн биздинче талаптар канчалаган инвалид балдарыбыз барчы, келескеде отурган. Ошолорго да жардам керек. Кылбай ушундай немелердичи. Эл карышыбыз да туурабы? Карышыбыз. Biz hem siyasatın sadırdı nemesini koldoymuzчу, siyasatında. Karışımız da. Men Sadır Japarov'un men prikazын билем. 3 ай мурун айтты, ушу Бешикхан шахтасын ачабыз, мындай болдук. 5 немени объектти Кытай инвесторлорго бердик деп. Мен шуну уктум, бирок акыркысы мынелге келди. Бизде азыр жаратылыш кыйынчылык. Чүй, талгаз, башка акча эмес. Бизде биз сотик кыйын. Бизде жаратылыш жок, жайлообуз жок. Отуруп туруп Эми сен жериң бир да зыян болбойт. Мына мен айттым. Айдым? 10 жылдан кийин şu сөздү айта аласыз? Айтам мен 10 жылдан кийин. Айтам мен. Жазып алам. Кийин баштап Мен толук мыйзам чегинде иш алып барам. Эч кыжаат болбогон деп атпаймын. Биз каршыбыз. Қазір сақын дейміз. Kazanı buran işte gene. Karşımız